Кызды зордуктаган үчүн соттолгондор кыйноого кабылышууда. Бул туурасында кыйноолорду алдын алуу улуттук борборунан билдиришти. Маалыматка караганда, өтүүсүздөгү жылдын 6-декабрында кыйноолорду алдын алуу улуттук борборунун Ош шаары жана Ош облусу боюнча аймактык өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери СИЗО 5ке барышкан. Кылмыш жаза кодексинин 161-беренесинин 4-бөлүгү жаш четиде кызды зордуктоо менен соттолгон 21 жаштагы АА кыйноого кабылганын айтып берген. Улуттук борбордон билдиришкендей, Нокен районунун тургуну улуттук борбор өкүлдөрү менен сүйлөшүү учурунда бул кылмышка барганын айткан. Анын айтымында 10 жаштагы кызды зордуктады деп кыйноо менен мажбурлап мойнуна алдырган. Ал сурак малына аялдардын ич кийимин кийүүгө мажбурлаган. Эгер күнөөлүү болбосом, коомчулукка жарыялайм деп коркутуп, соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы бурмаланганын айтууда. Өзгөн райондук ички иштер бөлүмү тайынсыз жоголгон 2005-жылы туулган Өзгөн районунун Кызыл Сеңир айылынын тургуну Асемай Полотованы табууга көмөктөшүүнү суранат. Ал 2021-жылдын 28-ноябрь күнү болжол менен саат 12:00 чамаларында Куршап айылында жайгашкан Бектемиров атындагы орто мектебине кеткен бойдон кайрылып келген эмес. Белгилери бою 155-160 см, кара тору, дене түзүлүшү арык, кашы көзү кара, чачы кара түстө, кийимдери кара түстөгү күрмө, ак түстөгү көйнөк, кара галстук, кара түстөгү юбка, бутунда кара түстөгү кышкы бут кийим. Асемай Полотованы көргөндөр же кандайдыр бир маалымат билгендер төмөнкү телефондор боюнча кайрылып коюңуздар. 0555 20 77 76 0504 44 55 41. Видеого лайк басып, жана каналдагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписация деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочуну да басканды унутпаңыздар.